Арыбаңыздар. Мүмкүн акыркы маалымат таң калыштуу болушу мүмкүн. Бирок бул нерсенин жөнүндө айтпаганга болбойт. Анткени 17-18-19 июндарда өтө катуу өзгөрүүлөр башталды. Россия гана деп айтканга деле болбойт го, бирок в основном ошо частота Шумана ошол жерде көрүнүп атты. Резонанс Шумана деген нерсе бул эмне? Бул жердин үстүндө жана ионосферага чейин болгон резонанс, баягы биздин биологический ритм катары кабыл алса болот. Гармонизация, баягы шайкеш жашоо, шайкеш мамиле деген сөзгө жатат. Анан ошон үчүн бул нерсе жакшы иштебегенде, бул нерсе эмне үчүн жакшы иштебейт? Анткени бул көбүнчө шаарда жашагандарга баягы строительный материалдар болот. Алар экранизация болуп, ошо резонанс шумуна жетишпеген үчүн адамдар стрессовый ситуацияда болуп калышы мүмкүн. Биздин бул электромагнитный смог дейт да. Биздин ойлорубуз туура эмес болсо, туура эмес мамилебиз болсо, ошол нерсе бүт пространствого таасир берет. Анан ошол нерсе резонанс шумананы бизге жеткирбей, биологический ритм бузулуп, адамдар аябай стресске көп түшүп, бири бирине түшүнбөйт, бири бирине жакшы мамиле жасай албайт. Анткени постоянно стрессовый ситуацияда болот. Ошон үчүн врачтар хроническая усталость деген диагноз койгону менен ошо адамдар баягы жаратылышка чыгып, тоого болобу же токойго болобу же суунун жанына болобу, ошондой жерге чыкканда ошол резонанс шумана, анткени экранизация болбой калат жаратылышта, адамдар кадимкидей эс алып, ошол энергияны кабыл алып, кайра жашоого келишет. Бул нерсени баягы биз барабанды элестеткенде, ошо эки барабандын эки перепонкасынын ортосунда болгондой болуп атабыз. Ошол резонанс шумуна ошондой иштейт да. Демек, өйдө көтөрүлөт, ылдый көтөрүлөт. Бирок эгер космоско чыккан астронавттар болсо, космонавты, астронавты, алар ал жакта резонанс шумуна иштебейт. Демек, бул нерсе аябай бизге катуу керек. Строительный материалды үйлөрдө салып атканда да караш керек, бири бирибизге мамилебизди караш керек. Эгер ошол бузулуп атса, стресске батып атсак, анда көп нерсе өзгөрүлүүдө болот. Анткени ошол резонанс шумуна азыр көтөрүлүп атат. Эң бул постоянный буга чейин величина болсо 7,83 болгон. Могу 17-18-19 июндарда өзгөрүүлөр башталды. Эми резонанс өйдө көтөрүлүп, ылдый түшүп, баягы гармоникалар 20, 14, 60 деген нерселер бар. Алар ылдый түшүп, өйдө көтөрүлгөнү менен баягы эң бийиги 7,83 болгон. Алар баягы резонанс өзгөрүлүп атканына жараша совибрация болуш керек. Ошо жер бизге ошол нерсе менен жардам берип, адамдар ойгонууга, көп нерсени түшүнгөнгө, аң сезими өзгөрүлгөнгө ушундай жардам болуп атат. Жогору жактан күндөн аябай көп энергия чыгып атат, плазма, всплески солнечной активности десем туура болуп калат. Ушул нерсе да аябай эметкенден кийин, жерге жеткенден кийин магнитный буря катары кабыл алынат. Демек, ден соолукту катуу караш керек, давление секирип калышы мүмкүн, кровеносная система өзгөрүлүп атат азыр, кан тамырлардын ичинде кыймылдар башкача болуп калды. Баягы уйку нерсеге биз аябай катуу көңүл бурганбыз, бирок азыр уйкуга көңүл бурганы менен бесполезно деп койсом болот. Анткени баягы чечмелеп түштү жороган нерселер алар азыр көп иштебейт. Анткени күнү түнү түштө дагы басып жүргөндө дагы бул жумуш өтө тереңдикте өзгөрүүлөр менен берилип атат.
эч нерсеге таң калбаш керек. Бул частоталар азыр эми өзгөрүлүп башталды. Буга чейин баягы стабильный нерсе болуп аткан. Эми биз финальный фазага кирдик бул өзгөрүүлөрдүнчү. Анан эми бул состояние десем бул биздин болгон нерсебиз, ошо резонанс шумуна бул эметет, секирип баштайт. Ошон үчүн эгер интернет өчүп калса, иштебей калса, связь начарлап калса, бири бирибиз менен байланышка чыга албай калсак, таң калбай туура кабыл алыш керек. Искусственный интеллектти деп аябай көп сөз кылып атабыз, бирок эгер спутниктер жакшы кабыл албаса, искусственный интеллект дагы токтоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүт нерсеге даяр болуш керек, эч нерсеге таң калбай, жакшылыктарды гана күтүп, эч нерседен коркпой алга жылышыбыз керек.